Кудайдын чакырыгы 1-май. Сенин да таңың менин таңымдай эле тынымсыз ызычуу менен башталат болуш керек. Иштейсиңби же окуйсуңбу айырмасы жок. Айланабыз ар дайым тышкы ызычууга толо. Социалдык тармактар, жаңылыктар. Бирок мындан тышкары ички ызычуу да бар. Бул биздин өзүбүздү сындаган ойлорубуз, тынчсызданууларыбыз. Ушул токтобогон үндөрдүн арасында бизге тынчтык алып келген жалгыз Иса Машаяктын үнү. Ал ага тиешелүүлөр анын үнүн да тааныйт дейт. Менин үнүмдү угушат. Мен аларды тааныйм. Алар мени ээрчишет. Мен аларга түбөл көмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Аларды менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Иса Машаяк ага ишенгендерге кайрылат. Аны жакындан билген адамдар көптөгөн башка үндөрдүн арасынан да анын үнүн айырмалай алышат. Бүгүн Иса Машаяк ар бирибизге аны менен терең, жеке мамиле сунуштайт. Аны менен болгон байланыш, анын сөзү менен болгон байланыш ишенимди жаратат. Ал эми ишеним биздин жүрүм турумубузду өзгөртөт. Жаңы күн башталганда ызычууга кирип кетпей, адегенде анын толкунуна кирүүгө аракет кылсак, Кудай бизге батасын берсин. Адегенде эле ыйык жазууну ачып, ал бизге бүгүн эмне айткысы келет деп күтөлү. Бизде эң чоң үмүт бар. Эч ким бизди анын колунан тартып ала албайт. Бул баарынан улуу болгон Кудайдын сүйүүсүнүн жана коргоосунун толук кепилдиги. Келгиле, ушул ызычуунун арасында анын үнүн угууга үйрөнөлү.